Саламатсыздарбы кесиптештер? Айрым учурда бизге керектүү болгон маалымат социалдык тармактар аркылуу ушул сыяктуу текст түрүндө келет. Бул ушул география предметинин окуучулар үчүн тесттик тапшырма экен. Эми ушул текстти электрондук форматка кантип которобуз? Ал үчүн ушул текстти басып турабыз, белгиленет, ушундай көгөрөт. Үйдө жактан копировканын белгиси чыгат, же болбосо бул 3 чекитти басабыз жана бул жерден копировать дегенди тандайбыз. Биздин сообщение убактылуу эске сакталды. Демек биз азыр WhatsApp тиркемесинен келген SMS-ти копировка кылдык. Эми ошол маалыматты электрондоштурабыз. Ал үчүн бизде телефонубузда VPS Office деген программа болушу шарт. Программаны ачабыз жана бул жерде төмөн жакта плюс белгисин тандайбыз. Бул жерде документ, презентация, Excel файл, PDF жана ошондой эле папкаларды түзсөк болот. Биз Word форматка которсок, бул doc дегенди басабыз. Бул жерден биринчиде турган пусто дегенде плюс белгиси турат. Ошону тандайбыз. Мына бизге Word'тун смартфондогу варианты ачылды. Бул жаза турган барак төмөн жакта инструменттер панели. Эми биз жанакы копия кылган текстти бул жака коюшубуз керек. Ал үчүн мына курсор жанып турган жерде манжабыз менен басып турсак, төмөндөгүдөй меню чыгат. Бул жерден вставить дегенди тандайбыз. Вставить. Мына биздин жанакы WhatsApp'тан келген текст Word'ко коюлду. Эми бизде бул жерде 2 барактан турган документ даяр. Өзгөртүп алсак болот. Кадимкидей эле редакциялоо манжаны коюп, айрым бир техникалык катталарын оңдойбуз. Ошондой эле шрифттерди өзгөртсөк болот. Эгерде жалпы белгилейм десеңиз, манжаны коюп, бул жерде менюдан выделить все дегенди тандап коесуз. Же болбосо могу 2 тамчыга окшогонду басуу аркылуу белгилесеңиз дагы болот. Мисалы биз ушул эле текстти форматтап турайлы. Тандадык. Төмөн жакта инструменттер панели турат. Бул биринчи менюлар. Размери 11 размерде. Калибри шрифтинде экен. Размерин тандап, бул жерден чоңойтсок болот. Мынакей. Андан кийин шрифттин форматын өзгөртсөк болот. Мына шрифттин форматтары чыгып атат. Башка форматка которуп турайлы. Андан кийин бул жерде положирный, курсивный, подчеркнутый жасасак болот. Ошондой эле тексттин түсүн өзгөртсөк болот. Мисалы үчүн мына көк, кызыл бөлүп койсок болот, мындай кылып асты жагынан. Ошондой эле тексттин жайгашуусу бул жерде 5 түрдүү жайгашат. То есть 4 түрдүү жайгашат, билесиздер. Нумерация коюп койсок болот. Бул жерде маркер койсок болот. Как компьютерде иштеген сыяктуу эле иштей берсек болот. Андан кийин биз дагы бул менюнун ичинде файл менюсу вставить сүрөттөрдү, надпись, фигура жана башкаларды кошсок болот текстибизге. Мына биздин редакциялаган текстибиз. Эми мисалы үчүн бул жерге сүрөт кошуп коелу акырында. Так, вставить менюсуна кирдим. Бул жерден фигура. Мына фигураны кошуп койдум. Фигураны төмөн жака тартып койдук. Ошондой эле фигураны өзгөртүп койсок болот. Ал үчүн видке киребиз. Бул жерден түсүн барактан түсүн өзгөртүп койсок болот. Ошондой эле экранды бурсак болот.
Андан кейін так ушул биздин фигурабызга дагы боек кошуп койсок болот. Тандайбыз дагы бул жерден боек куюп койсок болот. Эми ушинтип даярдап бүткөндөн кийин готово кнопкасынын жанындагы сохранить деген белгини басып сактасак дагы болот, же болбосо бул жердеги инструменттер панелин басып бул жерден файл, андан кийин сохранить как сактоо үчүн бул жерден телефон же CD карта дейт, телефонго же флешкаңызга сактасаңыз болот. CD карта тандадык, обработка болуп атат. Эми бул жерден төмөн жактан ошол так документтин атын коебуз. Бул жерден Word форматта, бул жерден DOS, TT, PDF форматка өзгөртсөк дагы болот. Бизде Word форматта сактала берсин. Бул жерден сохранить деген кнопканы басабыз. Мына биздин документибиз Word форматына өттү. Биз толук редакциялаган жокпуз азыр. Жабабыз. Эми кайрадан WhatsApp'та ачабыз дагы. Бул жерден документ, жанакы биздин тексттик форматта келген документти папкасынан таап биз кайра жөнөтүп койсок болот.